Звучит гимн Кыргызской Республики. Прошу всех встать. Саламатсыздарбы, ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, жалпыңыздарды, назарыңыздарды Сокулук шаарындагы чындыгында ийгилик жаратууга дагы чоң кадамдар жасап келди. Ошентип Сокулук командасы буга чейинки сезондордо мындай ийгиликтүү жүрүштөрдө жолсо чоң ийгилик эмес. Мен жаңылышпасам, буга чейин ошол көк түстөгү форма менен Бостери сары түстө Бостери топту оюнга кошту дагы команданын курамдары төмөнкүдөй. Сокулук командасы сапат жагынан сөз түрдө ар бир өзү Рыспаев сол канаттан топту алды. Нурлан Рыспаев өзү сокку жолдоду. Ошентип Адил Мырза Нуржакыпов. Адил Мырза Нуржакыповдон бул жүрүш орун алгандан кийинки көз ирмемди кандай колдонорун дагы байкайлдыгычы. Ой, катачылык жана ошентип дарбазадан топ оюнга кошулат. Бул жерде каптал сызык аркылуу тартуу алды. Өтө бир оруучудан Нурбол Бекешев Мурас Ниязалиевке, Мурас Ниязалиевдин алыскы бурчка жолдогон соккусу кайрадан тамай эмес. Сөзүңүздөр көргөндөй мейли Мурас Ниязалиев болсун, мейли Нурлан Рыспаев, Асылбек Тинчибек уулу, булардын бардыгы биринчи лигадагы эң бир кооптуу оюнду өткөргөн оюнчулар жана бирок Станислав Герашенкога топту жеткирбей туруп коргоочулар тосуп кетти. Мурас Ниязалиев жана гол! Мурас Ниязалиев эсепти 1-0 айландырып турат. Тереңден узатылган паска өтө бир мыкты сурулуп кирип барды дагы. Ал абалды дал ошентип ишенимдүү түрдө колдонуп кеткенин байкадыңыздар. Сол канат менен жерге жакыныраак Адил Мырза Нуржакыпов абалды Самарканов топту туткон Рыспаев карама каршы чабуулду баштап бере алабы. Эрмек Ниязалиев Рыспаевка гол! Нурлан Рыспаев Адил Мырза Нуржакыповду кичи футболдогудай эле дал ушинтип жеңил жазгырып өтүп кеткенин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бардыгы мыкты бир деңгээлде. Асылбек Тинчибек уулу дал ушул жерден өзүнүн кубаттуу соккусун жолдоду. Ал эми биринчи тайм дал ошентип соңуна келди. Эсеп өзүңүздөр көргөндөй 0-2 алдыда Бостери командасы. Жакын калтырылган пас, оң канаттан Санжар Самарканов сокку бар, бирок бул көз ирмемде эми абал өтө бир жүргүздү дагы. Азыр толук 70 мүнөт оюнду өткөргөндөн кийин эми талааны таштап кетти. Азыр мүмкүнчүлүк бар. Кубат Сагынбеков артынан атандаш түртүп койду деген пикирди айткан, бирок Калыс Төрөбай Талайбек уулу алдыда чабуулду уюштуруп бүгүнкү беттешин алганда өзүнүн мыктылыгын көрсөтүүгө бар күч аракетти ортого салды. Сокку бар. Бирок Бакай Орозонов өз ордундан Бакай Орозоновдон дагы бир мыкты сейф жана эмне деген кабыл алуу. Азыр Амантур Турдукуловдон орун алды. Карама каршыракта чабуулда Нурлан Рыспаев топту. Нурлан Рыспаев өзү эки оюнчуну жазгырды. Сол канатка Даниэль Балбаевка. Балбаев ал дагы болуш керек. Адил Пирманов 27-чи команда менен биз көрсө болсо байкайлы дал ошентип кандай орун аларын көрөбүз. Жакшылык Гапаров топту. Гапаровдун
көтөрүүсү жана кандай коргоочу мына ушундай болуу керек. Ислам Шайырбеков жерде жатса дагы топту өз дарбазасына жолдого мүмкүнчүлүктү берген жок. Эми борбордук коргоочунун негизги милдети кандай гана учур болбосун өз дарбазасын ишенимдүү дагы сактоо. Ал нерсени азыр ишенимдүү ал орундап кетти дагы. Мындан кийинки абалды кандай? Герашенкого, Станислав Герашенко бүгүн командалык оюнду уюштурууга бир топ басым жасады дагы сокку өтө алсыз. Өтө бир алсыз сокку орун алды. Өзүңүздөр байкагандай эле Кубат Сагыновдон демек топту көпкө сактоо жоготууга сөз түрдө алып келет. Эң негизгиси чыгарып берүүгө басым жасоо керек. Санжар Самарбеков ай-паянчанын ичинде жана гол! Сокулук кошумча убакытта эсеп санын бир аз кыскартууга жетише алды. Эң негизгиси гол жаратууга дагы жетише алды. Атлет Пирманов бул ирет эми керектүү учурда, керектүү жерде болду. Бул жүрүштө Санжар Самарбеков мындан кийинки абалды көзөмөлдөө керек. Азыр оң канат аркылуу Эрмек Автандилов жакын чыгарып берүүн. Бостери алыскы бурчка өтө бир ыңгайсыз калтырылган пас сокку жана дал ошентип Бакай Орозонов абалды бул көз ирмемде көзөмөлгө алганын дагы байкадыңыздар. Чыйынтыгы эми Бакай Орозонов ошентип көрүүдөбүз. Дагы болсо тереңден узатылган пас. Андан ары ошентип азыр атаандаштын оюнчусуна барып Атлет Пирманов жакын оюнда турган дагы Атлет Пирманов сөз түрдө жана ошентип кышкырык Төрөбай Талайбек уулунан жаңырды. Ардактуу футбол сүйүүчүлөрү, эсеп 2-1 Бостери командасы алдыда. Ал эми кызыктуу оюнду көрө алдык. Дал ошентип биринчи лиганын А зонасындагы бардык оюндар жыйынтыкталды. Албетте теңчүү болгон жок. 3 упай алган командалар болду дагы эми абалды мындан ары ишенимдүү дагы көзөмөлдөгө басым жасады.